баягы алымдар бир айтат экен. Дин менен илим, светтик илим деп коебуз го. Экөө бири-бирине каршы келбейт дейт. Аллахты таанып тутат дейт. Ошон үчүн баягы коомдогу болуп жаткан бир эле экологиялык көйгөй эмес, баардык көйгөйлөрдү чечүүдө дин менен илимди бир алып кете турган болсо, баягы канаттуу куш учуп баратса, бир канаты жок болсо, бир эле жерге чейин мерчемине жетпей түшүп калат да. Бирок эки канаты болсо каалаган жерине чейин жете алат. Ансыңар бир канатың дин болсо, бир канатың илим боло турган болсо, жетесиң. Анан өкүнүчтүүсү баягы бизде илимди силе коркуп, баягы капырлык алпарчудай сезимге кирип алганбыз да. Мусулман адамга алып келип туруп, маңдайына микроскопту коюп, телескопту койсо, ошондон коркпогон, ошол менен бир нерсени, Кудайдын улуулугун, табият менен таттуу мамиледе болуп, жаратылыштын ачылбаган сырларын ачып бере турганчалык деңгээлде Ибн Сина сыяктуу, Аль Фараби сыяктуу мыкты аалымдар чыкса, мына чыныгы мусулманчылык.